Кутман таң барыңыздарга, таңкы регион таң эртеси баштаган турат, амансыздарбы? Карып аткан таңдын кызарып баткан күнү бар. Бул күндүн дагы өзүнүн бир тарыхы бар деп турган чагы. Андыктан келиңиздер, биз болсо кызыктуу маекке көрүп туралы, ошо кызыктуу тарыхка биз дагы кызыктуу маектерди бир аз камтып кетели. Ошондой күндөрдүн биринде кызыктуу бир маек куралы деп турган чагыбыз. Андыктан бизден алыстай туруңуздар, ден соолукка пайдалуу, кандайдыр бир сиздерге кеңешин берем деп турган чагы. Ооба, агарып аткан таңда жалпыңыздарга ысык салам айталы. Мына бүгүнкү таңда кызыктуу маектер, куттуу коноктор менен, пайдалуу кеңештер менен биргеликте болмокчусуз. Андыктан урматтуу теле көрүүчүлөр, ысык чай менен ысык кофени демдеп алып, жакыныраак биздин сыналгыга жакыныраак келиңиздер деп чакырмакчыбыз. Ооба. Бизди бир эле сыналгыдан эмес, бизди Инстаграмдан, Фейсбуктан, ошондой эле YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Андыктан алыстабайбыз, кесиптешим айткандай жакыныраак отурабыз дагы. WhatsApp'ка бизге кандайдыр бир суроо же кабыл тилектер болсо, өз дарегинде жазсаңыздар болот. Биз болсо келген конокторго жеткизебиз. Ооба, бүгүнкү күндүн дагы коногу менен тааныштыралы. Адам баласынын өтө чоң бир байлыгы, ден соолук демекчи кесиптеш. Азыркы күндө баягы оорунун көптүрү болуп кетти. Тагыраак айтканда бүгүнкү биздин адисибиз дагы мына ошол адам баласынын таманындагы, бутундагы көйгөйлөрдү, жанагы туура эмес өсүп калган тырмактарды, колундагы, бутундагы тырмактарды дарылай турган бүгүн бизде патология илиминин доктору десек дагы болот. Адиси десек болот. Бүгүн бизде конокто подолог Тобаев Муслим. Муслим, саламатсызбы? Саламатсызбы. Таң эртең кандай келип алдыңыз? Жакшы баары жакшы. Эртең менен бирок бир аз суук болду, так жакшы эле бар. Көнү шарат. Алгачкы баштаганда биз болсо бир өзгөчө бир басым жасап кеттик да, тырмактардын өсүүсүнө, андан кийин кандайдыр бир кыйшык же ооң өсүп калган тарабынчы. Ошону сиз баса айтып кетсеңиз, бул илимдин кандай жагы бар? Бул илим подология деп аталат. Подология негизи жакын эле чыккан илим. Себеп дегенде буга мурун көп көңүл бурч эмес да. Бир эле жана решениясы бул хирургка эле жиберчи. Ооруп калса эле, шишип кетсе эле, ириңдеп кетсе эле хирургтарга жиберчи. Хирургтар болсо тырмакты алдырып эле салчу болду ошо менен. Бирок ал ошол көйгөйдү чечпейт да. Кайра эле тырмак өскөндө кайра эле ошол этке кирип, аябай кыйнап баштайт. Ошондон кийин бара-бара өткөндөн кийин уже в основном педикюр жасаган мастерлер ошолорго барышат да, бирдеме кылчы деп, жардам берчи деп. Ошолорго кайрылгандан кийин алар ойлонуп башташты. Ошол менен ошол подология кичине кеңири ойлонуп, жана ушуга азыркы акыбалга келген ошол себеп болду да. Өзгөчө подологияда иштегендер бул мурунку педикюр, маникюрдун мастерлери да. Подология десек, негизи азыр тааныштардан, жакындардан сурасак, бул эмне илим деп да кээ бир түшүнбөгөндөр бар экен. Анан негизи эле бул подология илими боюнча канча жылдан бери кызмат кылып келесиздер? Жалпак тил менен айтканда, бул тырмакты дарылоо болуп калабы, Дарылоо болуп калат, Мен лично өзүмдүкү бир жылга жакындап калды. Ушул именно подология кирип кеткениме. Буга болсо менин келинчегим себепкер болгон, ал башталган. Анан бул подологияда коррекционный системалар бар. Бул темир менен иштешүү. То есть темирдин зымынан скоба жасайбыз да тырмактарга. Тырмактарды кайра өзүнүн калыбына келтириш үчүн скобалар, темирден жасалган скобаларды коюш керек. Себеп дегенде тырмактар өзүнөн өзү кайра өзүнүн калыбына ийилип кетпейт. Кайра наоборот ичине батып кетет да. Ошо жасаш үчүн темирден жасалган скобалар керек. Анан билбейм, бул деген бир аз аялдарга эместеке, мындай жамандап айтпай коеюн, бирок эркектердин колу керек экен. Ошон үчүн билбейм, мен ошого киргенде мен үчүн аябай оңой эле болуп калды да ошо жасаганы. Себеп дегенде ал жерде көбүрөөк геометрия менен физика керек экен. Туура жасаш үчүн ошол биринчи ошол эки илим, андан кийин уже анатомия керек экен. Өзүңүз илим деп калдыңыз, өзүңүз бул тармакта окудуңузбу же кызыгуу менен эле кеттиңизби? Жок, мен негизи эле жаш кезимден эле медицинага аябай кызыкчумун. Бирок өмүрдүн шарттары менен ошо медицинага көп кириккен жокмун да. Башка жак менен кеткем да. Технический жак менен кеткем. Анан ушуга киргенден кийин келинчегим айтып калды, барып окубайсың деп.
Алматыга барып окуп келдим ошол жерден. Алматыдан сертификат алдым именно по коррекционной системе. И ошентип ара барып өтүп биз ошол азыр 1 жылга чейин аябай көп жерге барып келдик. Ташкентке да барып келдик, Алматыга да барып келдик. Себептен де подологдордун эмелери болот да, конгресстери болот, форумдары болот. Ошол жерлерде жаңы чыккан ыкмалардын баарын айтып беришет да. Эмне чыгып атат, кандай жаңы жана как средства для борьбы с дегендей ошолордун баарын биз постоянно карап жүрөбүз да ошол жерлерде. То есть биздин билимибизди көтөрүп турабыз каждый раз. Ошол тырмакты туура эмес өсүп калганын же кандайдыр бир азыр кулакка сиңип калган бул грибок оорусу деп коет эмеспи? Бутту колдокочу ошону кантип алдын алыш керек? Грибок деп көп кишилер айтышат, грибок болуп калдым, бирок ошол грибок болуп калган себебин биринчи алыш керек да. Себеп бул тырмактын бузулушу. Тырмак мисалы бузулбаса, өзүнүн структурасы бузулбаса, грибок да жагыша албайт. Себептен де тырмактын любой эле живой организмде, бизде мисалы тери болобу, же эмне болобу, ар бир биздин организмдин өзүнүн коргоочу катмары бар. Тырмактыкы деле ошондой. Коргоочу эң үстүңкүсү ошол 3 слойдон турат. Эң үстүңкүсү коргоочу катмар деп коет. Андан эчтеке өтпөйт. Мисалы айтып кетсем, сиз мисалы жана шылак деген колдоносузбу тырмактарга? Колдонуп калганда. Вот, если силер байкап көрсөңөр, шылакты койгондо биринчи тырмактын үстүн сүрүп салышат. Бир мындай жука слойду сүрүп салат. Эмне үчүн? Ошол как раз жука слойду сүрүп салганда ал деген жана коргонучу слой. Тырмактын коргонучу слою. Ал слой менен жана катмары менен взаимодействияга эчтеке эметпейт да, кошулбайт. Жана даже клейди же лакты лактаганда андан мурунку лактар мисалы түшүп калчу 2-3 күндө. Анан гель лакты ойлоп чыгаргандан кийин ошол как раз коргонучу лакты алып туруп, анан гель лакты коюшат. Ошол менен көпкө чейин туруп калат да ал. Вот как раз тырмак бузулганда ошол коргонучу эмеси кетет дагы, катмары, и грибок оңой эле жабышып өсө берет ушул жерде. Жакшы, Мусулмуз, анын айтсаңыз, негизи эле сиздердин кызматка мындай кандай ооруга тиешелүү болгон инсандар кайрылат, кандай оорусу менен кайрылат сиздерге? Көбүнчөсү ошол эле тырмактын бузулушу просто калганын баары бул последствия да. Ошо акыр түбү эмнеге алып келет тырмагы бузулса? Тырмагы бузулса көп нерселерге, анихогрифоз, анихолизиске, грибокко алып келет, же жана этине гриб өсүп атканда шишийт, аябай бастырбайт, кыйнайт, же жөн эле тырмактары мисалы бул формадан ийилип кетсе, астындагы этин кызып калат дагы, тырмактын этин жөн эле шишибей туруп эле жөн эле сыздап ооруй берет. Себептен да ал жана басымы кетпейт дагы, и постоянно кечке чейин түнү дагы күнү дагы кызып турат. Кызып турганынан анын эти ооруй берет. Жана тиш ооругандай эле болуп калат да, ошол ооруп атканы кетпейт дагы, кишини жөн эле уктатпайт даже. Ошо грибок деп калдыңыз, грибоктун астын алып кандай белгилерин менен билиш керек? Ошо сиз айткан кытышканынанбы же бут шишигениненби билиш керекпи? Тырмак, если тырмакты алсак, тырмактын үстү биринчи агарып баштайт. Агарып кеткени бул деген уже тырмак кургай баштады деген сөз. Кургап кеткенден кийин сөзсүз баня болобу же бир жакка барганда грибокту ошо негизи бул нерсе менен да мен өзүм жекече ооруп көргөм, урматтуу эле көрчүлөр. Бул өтө жаман нерсе. Негизи баягы адам баласы ден соолугун өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек сөзсүз түрдө. Анан сиздерде дагы ушундай учурлар болсо, тырмагыңыздар туура эмес өсүп аткан болсо, ушинтип сыздатып оорутуп аткан болсо, ичинде ириңдеп аткан болсо, мына ушул Муслим мырзанын жалпы кызматкерлерине кайрылыңыздар, урматтуу эле көрчүлөр. Себеп дегенде баягы ден соолук ар бир адамга керек да. Ооба. Муслим мырза, айтып кетсеңиз, телекөрчүлөр дагы кайсы жакка кайрылсак болот экен? Же азыркы өнүгүп калган замандын, интернеттин заманы же Инстаграмдан тапсак болобу десе, кантип жооп берет элеңиз? Кайсыл жакка кайрылыш керек? Биздин Инстаграмда жана Фейсбукта сайтыбыз бар, podopro.kg деп турат. Ошол Инстаграмга кирсеңер, ошол чыгат. Так, бизде 2 филиалыбыз бар. Бирөөсү Суйркулова 1/4 адресинде, Орто Сай филиалы жакта. Экинчиси болсо Дордой плазанын жанында, Гоголя 113 ошол жерде бар да. А так Инстаграмга podopro.kg деп кирсе эле чыгабыз. Ошол жакка сизге барыш үчүн катталып анан баш керекпи? Ооба, катталып баш керек. Же болбосо алдын ала
телефон аркылуу биз мындай аябай көп подологдор платный кылышат, анан келгиле деп платный консультация беришет. Биз болсо ага карабайбыз, даже телефондон деле консультация берип коебуз. Сүрөтүн сурайбыз, сүрөтүн жиберип койгула, көрөлүк, и уже сүрөтүн көргөндөн кийин бизге баары уже түшүнүктүү болуп калат. Кандай яны дарылаш керек, эмне кылыш керек, ошонун баарын ошол жерден эле айтып беребиз, баасына чейин. Анан биздин клиенттерибиз макул болсо жазылып келишет. Инстаграм баракчадан дагы соц тармактардан да тапсаңыздар болот экен. Негизи эле Муслим мырза, мына оорунун көп түрү болот деп калдык. Эмне себептен мына ушул тармакты тандап калдыңыз? Өзгөчөлүгү эмне болду сиз үчүн? Өзгөчөлүгү жана мурун айткандай келинчегим себепкер болду. Темир менен иштеп атканда менден кеңеш сурады да, ушул жерден ушул темир менен кандай иштеш керек, кандайсын тандаш керек, айтып атпайбы, бул жерде геометрия керек жана физика керек. Анын баарын түшүнүш керек да, себеп дегенде, мисалы эң жөнөкөй жерин айтып кетейин. Темирлердин түрлөрү бар. Жука болот, калың болот. Анан ошол жерди көп эме подологдор бир аз түшүнө албай жатышат да. Канчалык темир кыскараак болгон сайын, мисалы эмеси күчү дагы көбөйөт да. То есть жана пружинный басымы көбөйүп кетет. И канчалык узунураак болгон темир, анда уже күчү наоборот слабый болуп калат. Ошол жерлер, ушундай кичинекей мелочтарды эметиш керек да, ойлонуш керек постоянно. Анан мен коюп аткан темирдин өзгөчөлүгү бар да, бул крючок менен коюлат, тырмактын астына чейин кирет дагы, и эки капталынан кармалып калат. Ал эмне үчүн андай кылынат? Себептен да бул геометрия боюнча ошол туура көтөрүү именно четинен кармаш керек. Жөн эле мындай четине чейин жетпегенден кийин эми силерге азыр түшүнүксүз болуп калат, бул уже мелочи, бирок ошол мелочтарга аябай көп көңүл буруш керек. И ошондон башталды да, келинчегим сурап баштады, могу жерде кандай кылыш керек дегенде, ошо менен кызыгып кирип кеттим да ошол жерден. Анан окууга барбай туруп эле менден сураганда жазап бердим биринчи скобаны. Мондай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп жазап бергенден кийин мени көрүп туруп, сен окууга барбайсың деп чыкты да. Ошондон кийин Алматыга барып окуп келдим. Урматтуу төлөөгүчүлөр, мага WhatsApp'ка чалып атасыздар. Бирок мен ала албайм. Болгону жазсаңыздар, мен болсо Муслим мырзага сиздерден келген суроолорду же каалоо тилектериңиздер болсо өздөрүнө жеткизем. Өзүңүздөр дагы түшүнбөгөн суроолор болсо сөзсүз түрдө сурасаңыздар болот. Кеңештер дагы сурасаңыздар да сөзсүз түрдө болот. Анан ал эми баягы темир деп калдыңыз. Ошол темирдин негизги кандай пайдасы бар? Тырмактын өсүшүнө кандай пайдасы бар? Канча убакытка чейин кармаш керек ал темирди? Тырмактын деформациясына жараша болот. Мисалы, кээ бирөөлөр жаңы башталып келатканда эле, ооруп баштаганда эле келишет. Алардыкы 3-4 айда уже өзүнүн калыбына кайра келип калат да, оңдолуп калат. Кээ бирөөлөр болсо аябай уже запущенный болуп келишет. Бир нече жолу хирургка барып жулдуруп салгандар бар. Же болбосо көпкө чейин эчтеке кылбай ошо менен жүрө бергендер да бар. Алардыкы жарым жыл, 1 жылга чейин созулуп кетиши мүмкүн. Ошондой да эми разницасы. Тырмакты алып салгандан кийин кайра тырмак жүргөндө бул кайра эле адаттынча ооруй берет да, ошондо. Бул кетпейби? Себеп дегенде тырмак, ал как жана орусча айтканда ребро жесткости болот. Тырмак сөөк эмес, сөөктөн өспөйт. Тырмак деген териден өсөт, теринин продолжениясы. Анан териден өскөндө ошол тамырын тырмак өзү кармайт да, как ребро жесткости. Анан тырмакты жулуп салгандан кийин тамыры бош эле болот. Бул эт эле да. Даже носки кийгенде ошол тамыры ийилип баштайт. Эт да бул. Эти ийилип кеткенден кийин тырмак чыкканча эти ийилип кетет тамыры. Анан тамыры ийилип кеткенден кийин уже ушул формада тырмак да чыгып калат. То есть жулгандан кийин деформациясы андан да бир нерсе жаман болуп кетет да, деформациясы. Тырмак жакшы өсүш үчүн үстүнө деги йоддон да көп койсоңор болот, тузга да салып койсоңор болот, тузду суга дешет. Анын кандайча пайдасы бар?
Йод эмеге жараша болот, кандай деформация болот. Жакшы өсүшүнө йод туздуу суу жардам бербейт. Бул только воспалительный процессти чечиш үчүн тузду колдонсо болот. Туздуу сууга салып, отуруп, жанагы шишип аткан ошол тарайт туздуу суу менен. Бирок грибок, анан калган жанагы проблемаларды йод менен туз чече албайт. Только эмеден эле да, жанагы воспалительный процессти чечкенге эле. Анын кандай пайдасы жок. Андан ашык пайдасы жок. Бул негизи тырмактын ошол түз өсүшүнө, анан деги эле оорубаш үчүн, негизи дени сак болуш үчүн кандай кеңештерди бере аласыз? Алдын ала бул кичинекей кезинен эле башталат негизи. Балдардан эле. Көбүнчөсү бизде эң кичинекей клиентибиз деп коеюн 3 айлык бала болчу. 3 айлык бала эмне үчүн тырмагы этине кирип кетти? Буга кийип аткан носкилери себепкер болду. Биринчи ползунки кийгизет, анан үшүбөсүн деп 2-3 носки сыртынан тартып кийгизип коет. Бул көп эле биздин жарандар кылышат ошондой үшүбөсүн деп. Бирок носкилерди кийгизгенде момундай кичинекей татынакай да, бирок баланын бутуна ал кичинекей болуп калат. Носкини кийгизгенде резинкадай тартат, кадимкидей бутун тартат. 2-3 носкиди кийгенде ал басымы андан да көбөйүп кетет. Мисалы жана ютубтарда бар го, арбуздун үстүнө жөн эле резинканы тагып эле жарып салышат. Ошондой эле ар бир носкинин үстүнө кийгизип аткан сайын буту аябай кысылып калат. Бала түшүнбөйт, анан жата берет. Тырмагы өсүп, кызылып калган этине анан кирип баштайт. Болду ошол эле. Бут негизи кенен болуш керек, бут кийим кенен болуш керек, эң башкысы размер боюнча болуш керек. Көп балдардыкы школго барганда күзүндө бут кийим алып беришет размер менен. Анан кышында кышкы бут кийимге өтөт, жаз келгенде кайра эле ошол күзгү бут кийим кийип алышат туурабы? Шартнабы же кандай башка эмелерде билбейм эмне үчүн, но кайра жазында ошол күзгү бут кийим кийгенде баланын буту бат өсүп калат. Күзгү бут кийим уже батпай калат, бирок аны кыйнап ошол менен жүрө берет. Түшүнбөйт да, бир аз жүрөт, бир аз кызат, анан чечкенде нерсе алып калат, ошентип. Бирок ар бир кийген сайын тырмагы бата берет, кыйшайып өсө берет. Ошол эле эң негизги ошол эле, бут кийим кенен болуш керек болду. Бут кийимди бутка кийчү байпактарыбызды дагы кененирээк кийишибиз керек экен анда. Ооба, байпактар дагы кенен болуш керек. То есть согончогунан бармактын башына чейин чоюлбай туруп, мындай жөн эле турганда размери боюнча болсо ошону кийиш керек. Азыр мода болуп кетти. Момундай кичинекей носкилерди тартып, бармагынан анан согончого чейин тартып кийип алышат дагы, ошол да себепкер болот ошондой көйгөйлөргө. Жөнөкөй эле носкиден эле башталат уже. Негизи мекенибизде же борборубузда ушундай атайын кененирээк бут кийимдерди, ошол ылайыктуу кененирээк пайдалуу, өзүңүз айттыңыз, байпак деп калдыңыз. Ошолорду саткан бизде түйүндөр барбы? Байпак боюнча мен издеп көрдүм, аябай кыйын экен. Даже 44-45 деп жазылып турган носкилер, байпактар размерине туура келбейт. Аябай кыйын да, именно байпактарды табуу аябай кыйын болуп атат. Бирок бут кийим боюнча азыр көп эле сайттар чыгып атат. Бирөөсү мисалы Майтаман KG бизде жакында 7-чи микрорайондо магазин ачышты. Ошол жерге биз деле барып келдик, көрүп келдик. Форма боюнча жакшы экен. Именно биздин бутубузга ылайыктуу, мындай башы учтуу эмес, бут кийимдердин учтуу эмес, мындай жайылма болуп калат да, широкий. Даже инстаграмына кирип көрсөңүздөр болот. Биздин негизи буттарыбыз баары эме да, широкий. Тамандар широкий. Майтаман деген жокмун, майтаман эми ал бир аз башка. Именно башы аябай кенен болуш керек. Бизде мода боюнча кандай баары туфли кийишет. Аялдар келсе айтышат, эркектердики мындай проблема жок деп, биз эле эметебиз деп, кыйналабыз деп. Эркектер келип аялдардыкы жок болду деп айтышат да. Басым жасаганы эркектерби же аялдарбы? Бирдей. Бирдей. Үчөө тең бирдей. Что кичинекей бала? Даже кичинекей баладан аябай уже картайып калган чал кемпирлер да келишет да.
бирдей келишет, разницасы жок. Себеп дегенде баары эле келип ойлошот, бул тукум кууп келди деп айтышат да. Мен атамда болгон, байкелерим да ошондой, эжекелерим да ошондой. Андан эмес. Баары эле просто кичинекей кезинен ошол кенен бут кийим кийбегендиктен ошол көйгөйгө келип атышат да. Абдан сонун кызыктуу маек болду. Муслим мырза, сизге ыраазычылык. Бизге ушундай бир кызыктуу маек куруп, телекөрүүчүлөргө дагы бир аябай пайдасы тийди деп ойлойбуз. Сизге ыраазычылык. Жакшы кеңеш болду. Ооба, сизге эркин микрофон. Каалоолорду айтып берейин. Каалоолорду кандай? Өзүңөрдү кыйнабагыла. Красота деп ошону красота требует жертв деп коет. Дайыма эстеп тургула. Красота болсо обязательно бир көйгөй чыгат андан кийин. Ошон үчүн кыйналбайм десеңер, анда кенен бут кийим кийгиле, кенен кийим деле кийгиле, спортко катышкыла көбүрөөк кыймылдагыла дегенде, ошонун баары биздин денебизге аябай көп ден соолукка алып келет да. Ошол эле каалоолорум. Оорубагыла, ден соолукта болгула. Сизге да ыраазычылык. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Ден соолук дейт, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошондуктан өзүңүздөргө кам көрүңүздөр. Мына ошол дагы бир жолу айталы, азыркы учурда өзүңүздөрдүн ушул тырмагыңыздар ооруп, кыйнап аткан болсо, мына сөзсүз түрдө ушул Муслим мырзанын жалпы кызматкерлерине кайрылыңыздар, пайдасы өтө сонун демекчибиз. Ооба. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Бир нече мүнөттөн кайра жолугушабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Алыстабай.